мисалы менин үйүмдө деле комузда эле турчу эле баягы ойнойм десең кылжарын көйгөй келтире албайсың, анткени настройка жок да, билбейсиң. Анан ушул жөнөкөй эбактан бери эле бар да, метроном деген, эбактан бери эле бар да. Ошону мындай көзүбүздү ачып дегендей да, ушу комузду алып өзүбүз күйлөп, анан чертип, абдан ушунчалык жанагы сиз айткандай ооруларыбызды да унутуп, көңүлүбүз да жай болуп, үй бүлөдөгүлөргө дагы өзүнчө мындай бир мамиле бөлөкчө болуп калат экен да, анткени сен өзүңдүн бир каалооңду, өзүңдүн койгон максатыңа жеткениңди сезипчи. Бир ишти аткаргандай болосуз. Ооба, бир ишти, чоң ишти аткаргандай болчу. Анан сени көрүп туруп бөлөктөр дагы мындай турбайбы деп, балдарың дагы кызыгып. Ошон үчүн жанагы сиздин кыялыңыз, Асель айым,